Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Техаста абдан ысык го. Бүгүн 18 апрель, эртең менен Сан-Антонио деген шаарга жүк алып келгенбиз, Амазондун жүгүн. Азыр экинчи жүктү күтүп атам. Дагы бир 3 сааттык убакыт бар экен, бош убакыт. Анан чакан бир видео жасап коеюн деген ойдо болуп жатам достор. Аздыр көптүр, бирөөнө көп көрүнөт, бирөөнө аз көрүнөт. Мен Сэм Экспресс компаниясына 9 айча иштеп бериптирмин. Ошол учурда көптөгөн видеолорду чыгардык, түз эфирлерди өткөрдүк. Колдон келишинче жардамыбызды берип, өзүбүз дагы иштеп, Сэм Экспресс компаниясын мекендештерге таанытканга аракет кылдык. Анан ойлонуп баягы мен деген көптөгөн видеолорду тартып калганда, мекендештер менен түз эфир болгондо айтып калам да. Келгиле Америкага, келгиле. Силердин тагдырыңар өзүңөрдүн колуңарда, силерден башка эч ким чечпейт. Ар кимибиз ар кандай сөздөрдү айта беребиз, бирок өзүңүздөр ойлонуп, жет өлчөп, бир кесип Америкага келсеңиздер жакшы болот деп калчубуз. Ошого жараша ойлонуп бир жумача, бир жарым жумача ойлонуп, бул чечилген маселе. Сэм Экспресс компаниясы менен коштошуп, бул Сэм Экспресс компаниясынан жумуштан кетейин деп чечимге келдим достор. Кудай буйрса, ушул жуманын акырында же болсо келаткан жуманын башында үйдө болуп калам. Үйгө барып, 1-2 күн эс алып алып, анан Чикагога барып, Сэм Экспресс компаниясына барып, бардык нерселерди түшүндүрүп берип, жанагы алган 3 трактын маселесин чечип, анан ал эми Сайпидин, Мирлан инилерибиз болуп тууган болуп калдык, ага ини болуп калдык, түшүнөт болуш керек. Анан ошол трактарды алып кеткенге аракет кылам. Эми ким билет? А может экөөнү алып кетем, бирөө калып калышы мүмкүн, же болсо үчөөнү алып кетем. Анан көрө жатарбыз достор. Анан эмне дейбиз? Астыда пландар көп. Мен Сэм Экспресс компаниясына киргенден баштап эле мени көптөгөн траковый компаниялар чакырып жүргөн. Ар кандай условиялар менен. Кээ бирөөлөр Алмаз байке келиңиз, биз менен чогуу компания болуп иштеңиз. Сиздин атыңызга жаңы компания ачып берели, силердин логотипти тракторго чаптайлы. Же болбосо бизге келип иштеңиз, видео тартып жүрө берсеңиз, жанагы жума сайын биз жүк ташыйбыз да. Ошондон компания 12% кармап калат. Ошол процентти албайбыз, тигиндей кылалы, мындай кылалы деп абдан көп чакыруулар болуп келген. Мен көптөрүнө отказ берип келгем. Анан 9 жыл тракта жүрөм, опыт, багаж толтура. Анан биз дагы көчөдө калбайбыз достор. Астыда дагы бир сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Көптөгөн бир 20дан ашык компаниялар чакырып жатат, бирок мен ошолордун арасынан бир 2 компанияны тандап, азыр ошол тияка, оң жака же сол жака дегендей, Кудай буйрса Чикагого барсак чечилет достор. Анан айтып кетчү нерсе, мен бир жарым жумадан бери иштеп атам достор. Анан мага абдан бир күчтүү диспетчер беришкен, Сэм Экспресс компаниясы. Ави Кроссмен 315 болуш керек. Аты Айбек деген жигит экен. Мондай экен. Топ деп койсо болот да. Бул деген диспетчерлердин жогорку деңгээлиндеги диспетчер экен. Бир жарым жумада шайымды оодарып салды. Улам жүк берет, анан бир дагы жүктү $2 ылдый берген жок. Жалаң 2.20, 2.60, 2.80, $3 да ашып кетип аттык. Убакыттан пайдаланып, мени азыр диспетч кылып аткан Айбек иниме абдан чоң ыраазычылык билдирем. Өркүнүң өсө берсин. Анан жаңы келген диспетчерлер ушул Айбек инибиз менен сүйлөшүп, бая советтерин алып, угуп, кандай иштеп атат көрүп үйрөнсөңөр, силер дагы абдан күчтүү диспетчер болосуңар. Күчтүү драйверге күчтүү диспетчер керек достор. Ошондой Айбек инибизге ак жол каалайбыз, өркүнү өсө берсин. Бул көп жылдан бери багажы чоң экен, стаж топтур. Күчтүү диспетчер бир жумага алдыга ойлонуп, анализ жасап, бир бош тирелерди ала калып, үстүнө башка бир жүк сала калып,
тияктан тияка бара калалы, мыяктан пустой айдай калалы тигүү деп абдан тактикасы да абдан күчтүү экен. Жанагы мен жакшы көргөн KG-Line компаниясында иштеп кеткенде Данияр эни менен иштегем. 7 жылдык стажбы, 10 жылдык стаж бар болчу. Точно ошонун копиясы экен. Өркүнүң өркүндө берсин. Ишиң алдыга жылып турсун. Ошо достор, кыскача маалымат. Кудай буйрса, Semexpress компаниясынын өсүшүнө, көптөгөн мекендештердин билишине, Россиядан бери, Кыргызстандан бери дүйнө жүзү боюнча көптөгөн мекендештер билди Semexpress компаниясы жөнүндө. Ошого биздин дагы салымыбыз өтө чоң болушунча биз иштеп бердик. Эми Кудай буйрса, бул деген Чикагода жүздөн ашык компаниялар бар экен. Просто аларга реклама жок, билбей жүрүп турбуз. Кээ бирөө 2 жыл, кээ бирөө 4 жыл, кээ бирөө 5 жыл. Даже тетиги мен жаңы тракка кирип аткан учурда 2015-жылы ачылган чоң 200, 300, 400 трагы бар компаниялар бар экен. Биз аны билбеп турбуз. Азыр көптөгөн компаниялар билип калды. Бул блогерлер дагы керек экен, бизди дагы рекламалап туруш керек экен. Ошону көрүп мекендештер бизди билип компанияларга келет деп жатат. Мен дагы эми 9 жылдык стажым менен колдонуп, Кудай буйрса, бир компанияда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Кудай буйрса иштейбиз. Анан ошол компаниянын атын Semexpress'ке окшоп кыргыздардын баары, мекендештердин баардыгы билишине аракет кылам. Өстүргөнгө аракет кылам, достор. Ошондо байланышабыз. Мени колдогон мекендештер абдан көп. Азыр да келип атат, мурда да келген. Кыргызстанда, Россияда, дүйнөнүн бүт мамлекеттеринде, Европада дагы күтүп жатышат. Green Card ойнодук, жыйынтыгын билели. Кудай бир Алмаз байке мотивация бердиңиз, көзүбүздү ачтыңыз, келебиз. Силер качан траковый компания ачасыңар, же болсо бирдеме ишкана ачсаңар, биз ошол жака барып иштеп бергенге даярбыз, чогуу иштешели, бири-бирибизди колдойлу деп айтып жүргөн мекендештер бар. Анан ошол бир компанияда иштеп, же болсо азыр ойлонуулар, ой толголор, сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Анан колдон келишинче ошол азыр секрет кылып айтпай турайын, бир компанияга барып, ошону көтөрүп, ошол жака көптөгөн мекендештерди чакырып, анан бирге ага ини катары, тууган катары ар бир айдоочу келсе, аны менен баягы бир туугандай отношения жасап, мамиле куруп, анан алдыны көздөй кеткенге достор аракет кылабыз. Эң күчтүү диспетчер, көптөгөн мекендештер баягы траковый компанияга кирерде баардыгы сурашат. Канча гроз алып береткен, бир жумада канча суммага жүк алып береткен, анан диспетчери күчтүү экен дейт. Биз Кудай буйрса күчтүү диспетчерлер менен иштейбиз. Баягы иштеше турган Кудай буйрса деп туралы мекендештерди кайгыга салып, ар кандай стресстерге түшүрбөгөнгө аракет кылабыз дагы. Ошол мен бара турган компанияны баарыбыз биригип көтөргөнгө аракет кылабыз. Атак Semexpress компаниясына абдан чоң рахмат. Мен ыраазычылыгымды ар дайым билгизип келгем. Акыркы 1,5 жумада диспетчерлер катуу иштей баштады, же гростор көтөрүлүп кетти. Кээ бир мекендештер дагы чалып мага азыр жумуш жакшы оңоло баштады деп айтып жатат. Ошон үчүн Сайпидин менен Мирлан иниме абдан чоң ийгиликтерди каалайм. Аман эсен болушсун. Semexpress компаниясы өнүп өссүн. Биз ар дайым колдоп коштоп келгенбиз. Ой тилек максаттарын баары ишке ашсын. Мекендештер, сиздер бар үчүн биз өсүп атабыз да. Мен, например, YouTube, Instagram, TikTok каналдардан көптөгөн түз эфирлерди өткөргөм, көптөгөн мекендештерге мотивация бергем, Америкага келгенге. Мияка келгенде дагы баягы анча-мынча колдон келген жардамдарды берип жүрөбүз. Эгер сиздер болбосо, биз эч ким эмеспиз. Блогер деп коёйм, мен трак айдоочусу эмес, как блогер катары айтып атам. Силер жок болсоңор, биздин жумуш эч качан астыга жылмак эмес. Биз ар дайым видео чыгарганда колдоп, коштоп, жакшынакай каалоо тилектерди айтып, бүгүн дагы толтура бир 10дон ашык мекендештер менен сүйлөштүм. Бардыгы Алмаз байке, сизди колдойбуз, жакында барабыз деп атат. Бул жака келе бериңиздер. Мына ачык эле айтып коеюн, азыр күчтүү компанияларда иштеп аткан жаңы кирген компания драйверлер 2000ден 2,5 миң долларга чейин таап атат. Бул бойдок жигиттер 2 айлап, 3 айлап кететкен. Мына бир айда 8ден 10 миң долларга чейин, бир да трагы жок, эчтеке төлөмү жок.
эметип атат, иштеп жатышат. Анан мен Кудай буйрса бара турган жер деп коеюн. Анча-мынча сүйлөшүүлөр калды, бир маселелер калды, ошолор чечилсе, аяка деген биз эч кандай трак айдоочуларын эч кандай опыт сурабайбыз, Кудай буйрса. Ато көптөгөн компаниялар албайт да. А опытты кайдан алат? Эч жакта иштебесе. Мен да ошондой ситуацияда болгом. Ошон үчүн бекендештеримди, агаларымды, инилеримди мен бара турган компанияга алып барып, үйрөтүп, анан жолго чыгарганга аракет кылабыз. Күч бирдикте, достор. Алга Кыргызстан, өнөлү, өсөлү, баарыңыздарга жакшынакай тилек. Жаңы компанияга кирип, жаңылыктарды чыгарганга чейин сак саламатта калыңыздар, достор. Мондай көлөкө жер экен. Могул жерде кичинекей трак стоп деп коебуз, ошондой бар экен. Анан Амазонго бир сааттык эле, бир сааттык деп койдумбу? Бир 1-2 эле мүнөттүк жол, атайын ушул жерге келип токтодум, достор. Иштер ошондой, достор. Акчардак жакшы жүрүп атат. 2 трак албадым беле, аяктагы улан иним ассалому алейкум, медет иним ассалому алейкум. Баары жакшы иштеп жүрүшөт, көңүлдөрү ачык. Кудай буйрса, Чикагога жеткенде Кызыл Машкага да жетебиз. Анан Кызыл Машка жөнүндө абдан сонун историяларды айтып берем. Ассалому алейкум, достор. Кандай турасыздар? Биз Техас штатындабыз. Америкада жумуш жок болуп атат дейт. Жумуш жок. Тракистерге жумуш жок болуп атат дейт. Жолдо трактор жок дейт. Мына заправкага келдим. 1, 2, 3, 4, 5 трак бул линияда. Экинчи линияны карайбыз. Текте көрүп атасыздарбы? 1, 2, 3, 4 трак турат мыякта. Жакыныраак көрсөтөйүн. Акчардак мыякта турат. Азыр Акчардакты көрсөтөйүн. Мен да очередке турдум. Мына мен эң акыркы болдум. Менин астымда 3 трак турат. Акчардак, Sem Express көрдүңүздөрбү? 1 трак турат, экинчи флетбек турат, дагы 1 трак турат. Бул линияны көрөбүз. Бул линияда 2 трак, аркы линияда 1 трак, 2 трак, 3 трак. Тиякта тиги линияда могу эле заправкада эмне деген 50ге жакын трактар турат. Достор, көрдүңүздөрбү? Азырда могу жакта линия бошоп калды, ошол жака коюп салайын. Кирип атышат, достор, мыякта дагы мына. Биринин аркасынан бири келип атат. Бул жакта дагы 1 трак келип атат. Бул жакта дагы 1 трак келип атат. Паркинг өтө деле чоң эмес окшойт. Бул жакта чымчыктай тизилип трактор турат. Азыр моякты да көрсөтүп коеюн деп барсам, четинен кетип атышат, четинен келип атат. Көрдүңүздөрбү? Акыркы линияны көрсөтөйүн. Мына бул жакта дагы 1 трак, 2 трак, 3 трак. Техас штаты. Пальманы көрсөтүп коеюн, ато Техас штаты эмес, башка штат деп ойлоп калышыңар мүмкүн. Абдан катуу иштеп атабыз. Мага дагы абдан күчтүү диспетчер берип коюптур. Айбек иниме абдан чоң рахмат. Жүктү деген окумуштуу апыр эткен. Эс алтпай иштетип атат. Ави Кроссмен, Айбек иним, кандай иштер, жакшыбы? Америкадан жалынды салам Бишкекке. Amazon жүк алганбыз. Где-то 1,5 жумадан бери. Sem Express'тин диспетчерлери ойгондубу же баягы рынок кишине оңолдубу? Мен 1,5 жумадан бери жалаң Amazon менен иштеп атам. 2ден ылдый жүк ала элекмин да. 2,60, 2,80, 3,20 болуп атат. Ушундай иштеш керек да, негизичи ушундай иштеш керек. Күчтүү диспетчер жумуш болот. Слабый диспетчер жумуш болбойт деген сыяктуу. Достор,